Бул 2040-жылга чейин туруктуу өнүгүүнүн улуттук стратегиясы боюнча экинчи кеңири отурум. Биринчи жыйындан соң стратегиянын долбоору оңдоп түзөөдөн өтүп, айрым кошумчалар киргизилгенден кийин президент жарлык менен бүгүн расмий бекиткенин билдирди. Эми ал туруктуу өнүгүүнүн орто жана узак мөөнөттүү болжолдорун аныктаган стратегиялык документ. Ал орто мөөнөттүү бир нече баскычтардан турат. Алгачкысында 2023 жылга чейин агроөнөр жай, энергетика, инфраструктура, турак жай менен камсыз кылуу, экономиканын бардык тармагына маалыматтык технологияларды киргизүүгө басым жасалат. 5 жылдык убакытта адилеттүү сот бийлигин орнотуу дагы приоритеттүү милдеттердин бири. Одной из главных задач, требующих своего решения в предстоящие 5 лет, алдыдагы 5 жылда чечүүнү талап кылган негизги тапшырмалардын бири адилеттүү сот бийлигин орнотуу болуп саналат. Бул жарандардын өз келечегине ишенүүсүнүн, саясий туруктуулукту, инвесторлордун ишенимин жана экономиканын өнүгүшүн шарттайт. Сот укуктук системадагы реформанын жүзөгө ашуусу адамды жана анын мыйзамдуу укуктарын коргоону, жеке менчикке кол тийбестигине кепилдикти камсыздайт. Биз жакшы мыйзамдардын топтомун кабыл алдык жана аны иштеп чыгууга сиздердин араңыздардагылардын көбү катышты. Эми стратегияны ишке ашыруу учуру келди. Ал үчүн кадрдык, мыйзамдык, эң негизгиси финансылык маселелерди чечүү керек. Бул жаатта Кыргызстан эл аралык донорлордун жана өнөктөштөрдүн колдоосуна муктаж. Өз кезегинде эл аралык уюмдардын өкүлдөрү өлкөдө ири долбоорлорду жүзөгө ашыруу үчүн ылайыктуу шарт жана коррупция менен күрөшүүнү күчтөндүрүү зарыл экендигин билдиришти. Экономиканын өсүүсүнө коррупция тоскоолдук жаратары белгилүү. Соңку изилдөөлөргө таянса, коррупция менен күрөшүүдө прогресс бар экени байкалат. Бирок ал жетиштүү эмес деп ойлойм. Ушул күнгө чейин кыйынчылыктар бар. Эгер мыйзамдын үстөмдүүлүгү камсыз кылынса жакшы болмок. Баарыбыз билгендей эле, президент мырза, сиз жакында Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясында болуп, башкы катчы менен жолугуп кайттыңыз. Албетте, биз өнүгүү үчүн маанилүү учурлар бар экенин түшүнүп турабыз. Бирок ага шарт керек. Эгер ылайыктуу жагдай түзүлсө, долбоорлор ишке ашып өнүгүү болот. Буга чейин эл аралык уюмдар тарабынан бөлүнгөн каражаттардын максатсыз колдонулуп калган учурлары көп экени жашыруун эмес. Мындан улам эки тараптуу кызматташууну бекемдеп, долбоорлорго мониторинг жүргүзүү жана аларды ишке ашырууда көзөмөлдү күчөтүү, мыйзамдарды системдештирүү керек. Эгер бул шарттар аткарылса, донорлор каржылык колдоо көрсөтүүгө даяр. Кыргызстанды өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн координациялык кеңеши программаны ишке ашыруу үчүн көмөктөшүүгө даяр. Биз 14 жумушчу топ түзгөнбүз. Кызматташуунун баскычтарын аныктап алуу үчүн алардын мүчөлөрүнүн тизмесин берүүгө даярбыз. Ал жумушчу топтордун башында өкмөттүн жана донорлордун өкүлдөрү болушу керек. Белгилей кетсек, өлкө эгемендик алган жылдардан бери эл аралык донорлордон келген жардам 10 миллиард долларды чапчыган. Ал каражаттарга жалпысынан 401 ири долбоор ишке ашырылган. Ал эми 2040 жылга чейинки улуттук стратегияны жүзөгө ашырууга 19 миллиард доллардын тегерегинде каражат керектелет. Финансы министрлиги анын 7 миллиарды учурда бар экенин билдирди. 7 миллиардов долларов. Биз 7 миллиард доллар боюнча болжолдуу каржы булактарын тапканбыз. Ал эми 12 миллиард долларды бүгүнкү жолугушуудан донорлордон сурадык. Президент мындан ары эл аралык уюмдар менен кызматташуу, анын көзөмөлүндө болоорун жана бөлүнгөн каражаттар рационалдуу колдонулаарын убадалады. Ошондой эле алар менен иштешүүдө өлкө башчысы ачык экенин айтып, өкмөткө донорлор менен өз ара тыгыз иштешүү милдетин койду. Кирем десеңиздер, мен мына кабыл алганга ошол чечилип аткан маселени жеке ар бир биздин донор менен жолугуп чечкенге мына мен даярмын. Үчүн дегенде биз абдан муктажбыз. Сырттан инвестицияга, сырттан келген жардамдарга. Биз кыска мөөнөттө биз эми экономика көтөрбөсөк, өзүңүздөр билесиздер, ВВПбыз бир кишиге алганда мына 1200 доллардан ашпай жатат. Биздин коңшулар өнүккөн мамлекеттер аста кетип калды. Евразияска кирген мамлекеттер мына бизден алдыда. Биз аларга жетиш үчүн биз түн күн иштешибиз керек. Сырттан келген өт каражаттардын баардыгын тең туура иштетишибиз керек. Ишке ашырылып жаткан программалар жана долбоорлордун ийгиликтүү болушу үчүн донордук жардамды координациялоо жана көзөмөлдөө боюнча өзүнчө топ да түзүлмөк болду. Бул жыйында көтөрүлгөн маселелер президент демилгелеген апрель айында өтүүчү донордук конференцияда да талкууланмакчы. Чынара Нурсейитова, Тынчтык Көлбаев, Нью ТВ.